Саламатсыңар балдар? Саламатсызбы. Балдар, биздин заман нур заман, тынчтык заман болчу. Бирок фашисттик Германия бизге согуш ачыптыр. Биз дайыма ата мекенибизди сакташыбыз керек болуп жатат. Ошон үчүн улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата биз биринчи проектини тартканбыз. Эми экинчи проект алдыбызда турат. Бул проектке биз согуштан келген каттарды ачып көрүп, анын ичиндеги сюжетти аткарып бермекчибиз. Балдар, дайыма ата мекенди коргоого даяр болгула. Даярсыңарбы? Даярбыз. Аты жөнүң? Сабырбеков Укчан. Мекенди коргоого даяр бол. Дайым. Кийинки? Аты жөнүң? Жөнбеков Абдусалам. Мекенди коргоого даяр бол. Дайым. Аты жөнүң? Насир Усманов. Мекенди коргоого даяр бол. Дайым. Кийинки? Аты жөнүң? Орозбеков Санжар. Мекенди коргоого даяр бол. Кийинки? Аты жөнүң? Сайдалиев Жумабек. Мекенди коргоого даяр бол. Дайым даярмын. Айы, балдар, сонун жасалганыңыздарга класста. Айран жактырмага. Балдар, эмне үчүн бөлүшкөндөрдү таап койгонсуңар? Мага айтып бересиңерби? Ким айтат? Анткени бул бөлүшкөндөр ата мекенди согушта постоянный сактын пайдаланган экен. Бул бөлүшкөндөр тынчтыктын символу деп пайдаланган, аташкан. Рахмат. Ооба, балдар чын эле бөлүшкөндөр бул тынчтыктын символу. Анда балдар, бүгүнкү биздин проект согуштан келген каттарды чечмелөө болуп эсептелет. Биз Кыргызстан жана Россия деген эки командага бөлүнмөкчүбүз. Азыр келип, мен колуман карточкаларды алып кетсеңер, өзүңөр эле командага бөлүнүп каласыңар. Кана балдар, келип карточкаларды алгыла. Азаматсыңар балдар, эки топко бөлүндүңөрбү? Сен кайсы топсуңар? Кыргызстан тобу. Силер кайсы топ болдуңар? Россия тобу. Азаматсыңар, Кыргызстан жана Россиянын ортосунда бүгүн достук жеңет деп ойлоймун. Бирок ошентсе дагы балдар, биздин проекттин негизинде силер дагы сонун кылып бөгүчкөндөрдү илип болгон турбайсыңарбы? Кана силердин бөгүчкөндөр кандай кат ташкил эткен? Ошону көргөлүп, анда силер ордуңардан туруп азыр бөгүчкөндөрдүн каттарды алгыла, кат менен таанышып чыккыла. Кана? Азаматсыңар. Жакшы. Катты алып, шашпай окуп тургула, балдар. Мен болсо бүгүн Кыргызстан тобу жана Россия тобу деп таскага бөлүп койдум. Карагыла эми. Ким көп билет экен, жана макал ким көп билет экен. Ошого азыр жарыш болот. Карышып чыктыңарбы? Анда, балдар, ырларды окуганда кандай сезимдер пайда болду? Силерде? Нурали, кандай сезим пайда болду ырды окуганда? Ой, каттарды окуганда? Патриоттук дух, Силерден болсо, кана? Абдурахим, кандай сезим болду? Каттарды окуганда нелер бар экен силерде? Патриоттук дух дагы? Мекенди коргоо деген, азаматсыңар. Анда эки топко бөлүнгөнүбүздүн себебин баштайлы. Ким достук, ата мекен жөнүндө ыр билет. Кана Кыргызстан тобу? Строго пишу вам, родные мои, строчки про дружбу, что с вами в бою, плечом в плечо, снова землю, за мир, за свет, за землю свою. Азаматсыңар, Кыргызстан тобуна
1 ұпай берели. Ырға. Қана еме, Россия тобы, қана? Ыр білесің еме? Сама пишу я короткие строки. Струны души напрягли до предела. Здесь среди битвы, где гром и порохи, сердце надеется, берег и смело. Азаматсың Абдурахим, Россия тобындағы 1 ұпай кетті. Бәлкім дағы білесіңер. Қана? Қырғызстан тобы. Акопто, алыс жерде күркіреген соғышта жылу сөздер шам чырақтай болып жанып тұрады. Қырғыз менен орыс балдары соғыштан бір туғандай бір бүтін жаралып тұрады. Азаматсың Талғат. Қырғызстан тобына дағы 1 ұпай келіп түсті қазынасына. Россия тобынан дағы барды? Абдусалам. В окопах под звуки далекой грозы нам теплое слово, как свет из огня. Киргизы и русские страны, дети, как стоят единое братство, семья. Азаматсың Россия тобы. Демек бұларға дағы 1 ұпай кетті. Дағы ыр білгендер бар ма Қырғызстан тобы? Бар. Қана бірәле? От сердца к сердцу идут слова, простые строки теплом согревают. И пусть мы далеки от мира и дома, дружба и вера нас не покидают. Қырғызстан тобы. Дағы 1 ұпай кетті. Россия тобы. Осман? Пусть время пройдет, вернемся домой. В письмах я сохраню светлую дружбу. Ведь каждый вспомнит, ты не один. И это дает силу, как воздух, как пища. Молодцы. Россия тобына дағы 1 ұпай. Дағы ыр білесіңер бе? Россия тобында ыр бар ма дағы? Албетте. Қана? Жүректен жүрекке толып жолдойм саптарды, жөнөкөй сөздөр жылуулук тартуулайт. Жакындан алыста турса да, үйдөн достук менен ишеним бизди калтырбайт. Соң, достук жана ишеним болсо, барыбыз жеңишке жетебиз. Демек, ыр дагы Россиянын казынасына кошулду. Балдар, кана эми Кыргызстан тобы ыр барбы дагы? Ыр жок. Ыр түбөлдү. Демек, силерде 3 ұпай болду, Россия тобында болсо 4 ұпай болду. Ошо менен азырынча Россия тобында 1 ұпай болуп алды да кетип баратат. Келди кезек макал лакаптарга келди. Кыргызстан тобы макал барбы? Бар эже. Друг познается в беде. Демек дос минутта билинет. Азамат сиңеси. Россия тобы. Дос бакыт, душман бакыт, достук дайыма бактылык алып келет. Ал эми душмандык бактылуу гана болот. Душман бакыт калбарбайт дейт. Демек дагы 1 ұпай. Кыргызстан тобы. Макал. Бар эже. Старый друг лучше 2 новых. Старый друг лучше новых 2. Азаматсың. Дагы 1. Кана? Россия тобы, Россия. Адал дос өмірге дайын. Чыныгы ак ниет достор адамды жашоосунда бекем таяныч болуп саналат. Азаматсың. Дагы 1 макал силерге түштү. Макал казынаңарга ұпай түшүрдү. Эми Кыргызстан тобы? Бар эже. Дос жүзүнөн, душман изинен белгилүү. Чыныгы дос жылуу жүзү менен таанылат. Ал эми душман артынан тузак салат. Сонун макал экен балдар. Дос, душман жөнүндө. Дагы 1 ұпай келди. Россия тобы барбы макал? Жок. Болду, Анда бул оюнубузда болсо, буларда 3 ұпай болду, силерде болсо 2 ұпай болду. Ошентип Кыргызстан тобы дагы 1-1. Демек Кыргызстан жана Россия тобу бул оюнда эмне болду? Достук жеңиптир. Саламатсыңарбы балдар? Балдар, биз силер менен 1-чи проектини тартып, эми 2-чи проектке кадам таштап турабыз. Бул биздин 1-чи эмес, бир нече жолку жеңишибиз болуп эсептелинет. Демек быйыл жеңиштин 80 жылдыгын белгилеп жатабыз. Бул абдан чоң эрдик болуп эсептелет.
Бул согуштун башында Кыргызстан жана Россия достукта, эрдикте дайыма чогуу болушкан. Мен силерден ушундай көчүрмөндүктү күтүп жатамын. Бүгүнкү биздин проект согуштан келген каттарды окудук. Эми болсо бир күн согуш таласында аскерлер кандай күн өткөргөн, ошол жөнүндө биз көрсөтүп бермекчибиз. Эми балдар, эртең менен аскерлер туруп гимнастика, физзарядка жасагандан кийин алар чуркашкан. Анда команда түздөн, команда солго, ордуңардан 1, 2, 1, 2, 2. Эми чуркоону баштайбыз. Азаматсыңар балдар. Чуркоо менен биз дайыма жеңишке жетебиз. Марага биринчи келебиз деп ойлоймун. Анда эмесе экинчи бөлүккө өттүк. Мама, тебе эти строки пишу я. Тебе посылаю сыновий привет. Тебя вспоминаю, такую родную, такую хорошую, слов даже нет. Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку, немного лентяя и вечно не в срок, бегущего утром с портфелем под мышкой, свистя беззаботно на первый урок. Мы были беспечными, глупыми были. Мы все, что имели, не очень ценили, а поняли только лишь тут, на войне. Приятели, книжки, московские споры — все сказка, все в дымке, как снежные горы. Пусть так, возвратимся, оценим вдвойне. Сейчас передышка. Сойдясь у опушки, застыли орудия, как стадо слонов. И чем бы в пути мне война не грозила, ты знай, я не сдамся, покуда дышу. Я знаю, что ты меня благословила, и утром я в бой. Бул картошканы Россиянын талааларынан алып келишкен. Канча деген эмгек менен эгилген картошка бар. Муну армияда солдаттарга ортосунан бөлүп экиге бөлүшкөн. Алар бул картошканы жегенде аябай сүйүнүшкөн. Анткени алмакта кандай десем, тамактар жетилген эмес. Канча деген солдатка тамаксыз бир ай жүргөндөр болгон. Картошканы жегенде аябай сүйүнүшкөн. Hazır. Hemen kılam. Gel kızlar. Bol.
саламатсыңар. Ошентип улуу атамекендик согуш жеңиш менен аяктады. Демек биз дагы бүгүнкү проектибизди жеңиш менен аяктайлы деп турабыз. Дайыма достук жеңет. Анда азыр футбол оюнун баштабакчыбыз. Балдар, бүгүн ушуну менен биз проектибизди аяктап жатабыз. Биз аябай эмгектендик. Кыргызстан жана Россиянын достугун бере алдык деп ойлоймун. Анда бүгүн мен силерге азыр үйдү көздөй билет бермекчимин. Балдар, бул согушта биз жеңишке жеттик. Улуу жеңишке 80 жыл. Ура! Азаматсыңар балдар. Анда Тагаев Уламбек, Россияга көздөй жол, шыдыр болсун. Сайдалиев Жумабек, Кыргызстанга карай жолуң шыдыр болсун. Тагаев Муса, Россияга карай жолуң шыдыр болсун. Насер Усман, Кыргызстанга карай жолуң шыдыр болсун. Камалидинов Абдурахим, Кыргызстанга карай жолуң шыдыр болсун. Арапбаев Ахмат, Кыргызстанга карай жолуң шыдыр болсун. Раимжанов Нурали, Кыргызстанга карай жолуң шыдыр болсун. Идирисов Ибрахим, Кыргызстанга карай жолуң шыдыр болсун. Жембеков Абдусалам, Кыргызстанга карай жолуң шыдыр болсун. Молдовараев Абидин, Россияга карай жолуң шыдыр болсун. Курбаналиев Нурсултан, Россияга карай жолуң шыдыр болсун. Умаров Талгат, Кыргызстанга карай жолуң шыдыр болсун. Абдувалиев Ясин, Кыргызстанга карай жолуң шыдыр болсун. Орозбеков Санжар, Россияга карай жолуң шыдыр болсун. Кудайбердиев Жеңишбек, Россияга карай жолуң шыдыр болсун. Кудайбердиев Даниэль, Россияга карай жолуң шыдыр болсун. Караш Имран, Россияга карай жолуң шыдыр болсун. Сыйынов Алижан, Кыргызстанга карай жолуң шыдыр болсун. Сабырбеков Улукжан, Кыргызстанга карай жолуң шыдыр болсун. Кулбашев Бакыт, Россияга карай жолуң шыдыр болсун. Балдар, бардыңарга билет берилдиби? Анда ушуну менен проектибиз аяктады. Бардыңарга чоң рахмат. Үйгө карай сапарыңар байсалдуу болсун. Команда түздөн суалга ыр менен сапарыңар байсалдуу болсун. Ежил жердинде, азамат жол бетинде, артында кыргыз эли, ардайым сезимде. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, баардыгыңыздарга биринчиден иштериңиздерге ийгилик жана ошондой эле Сөкөй эжебиздин дагы окуучулар менен биргеликте финалга чыкканына аябай кубанычтабыз. Жана бул финалга биздин балдарыбыздын финалга чыгуусу менен Алтын мектебибиздин мугалимдери аябай кубанып жатышат. Жана бул проекттагы ийгиликтүү аякташын үмүттөнөбүз.
жана Кыргызстан жерибизде жана жалпылай эле дүйнө жүзүндө тынчтык болсун, эч качан согуш болбосун. Жана ошондой эле Кыргызстан жана Россиянын ортосунда достук ар дайым бекем болсун. Здравствуйте, меня зовут Насир Усман, я из 8 класса. Мы до этого снимали первый проект в площади, там, где горел вечный огонь, напоминающий о минувших солдатах. С помощью этого проекта мы вошли в финал, и сегодня мы собираемся снимать второй проект в Канте, там, где стоит артиллерия. Хотел поблагодарить нашу ученицу Гульзада Кенжебаевну за то, что она нас ознакомила с чувствами патриотизма. Саламатсызбы? Мен Умар Талгат Сейинчи акасынын окуучусу. Бизге ушул конкурс аябай кызыктуу болду. Биз баарыбыз өз колубуз менен жасап, көгүчкөн жана башка нерселерди жасап, бизге ошол аябай кызыктуу болду. Бизге ушул конкурсту жарыялаган Гульзада Кенжебаевнага чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз өзүбүздү аскердей кылып сезип, аскерлик милдетке аябай кызыктырды. Алдыңкы орундарды алабыз деген үмүттөбүз. Жана Кыргызстан жана Россиянын тынчтыгы гана болсун, жер жүзүндө тынчтык болсун. Здравствуйте, меня зовут Тагаев Мирлан Кунурович, директор школы Алтынуя. Несмотря на дождь и не на погоду, вас приветствует солнечный Бишкек. Теперь небольшая ремарочка относительно проекта. Проект интересный, посвященный 80-летию Великой Отечественной войны, действительно заслуживает уважения. Школьники школы Алтынуя участвуют под чутким контролем и руководством учителя кыргызского языка и литературы Гульзады Кенжебаевны. Проект дошел до финала, и это неудивительно, поскольку проект включает в себя как образовательные, так и патриотические элементы, которые помогают ученикам глубже понять исторические события, суть исторических событий. Хочется отметить о том, что Гульзада Кенжебаевна не первый год участвует в этом проекте. Она на самом деле делает очень многое для и ради укрепления дружбы наших народов. В рамках проекта ученики посетили мемориал с вечным огнем, что позволило им отдать дань памяти павшим героям и ощутить значимость подвига советских солдат. Такие мероприятия создают эмоциональную связь с историей, делая ее ближе и понятнее для молодого поколения. Дополнительная часть проекта была направлена на физическое развитие и сплочение команды. Ученики также играли в футбол, что символизирует мирную жизнь, за которую сражались наши деды, советские солдаты. Это не только развивает командный дух, но и напоминает о том, ради чего были принесены те жертвы. Особое место занял сценарий «Один день солдата», в котором школьники смогли воссоздать будни тех, кто воевал на фронте. Этот элемент позволяет ученикам на практике почувствовать, с какими трудностями и испытаниями сталкивались солдаты, пережить их день, осознать их мужество и стойкость. В конце хочется поблагодарить всех тех, кто причастен в организации этого проекта. Всем спасибо и всем победы!